Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Нокаты милиция кызматкерлери Түнкү рейд учурунда жарандын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу Ош ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Ош облусунун аймагында кылмыштуулуктун алдын алуу, коомдук коомсуздукту камсыз кылуу максатында Түнкү рейд улантылууда. 2019 жылдын 27 декабрдан 28 декабрга караган түнү Түнкү рейдке чыккан милиция кызматкерлери Ноокат шаарынын борборунда жайгашкан тамактануучу жайдын самса жабуучу тандырдын ичинде күйүп баштаган жарандан өмүрүн сактап калышты. Болжол менен түнкү саат 1:15 чамасында Түнкү рейдте жүрүшкөн милициянын участкалык уполномоченный милициянын ага сержанты Эрмекбай уулу Өмүрбек жана жаш өспүрүмдөрдүн иши боюнча инспектор милициянын майору Уларбек Кожошевдор күзөттө жүргөн көчөдө тандырдын ичи түтөп жатканын байкап калышат. Башка күндөрү бул мезгилде бул жайда от жагылбаганын билишкен кыракы милиция кызматкерлери эмне күйүп жатты экен деп карашкан учурда самса жабуучу тандырдын ичинде эс үчүн жоготкон белгисиз жарандын кийимдери күйүп баштаганына күбө болушат. Ыкчамдык менен ал жаранды тандырдын ичинен алып чыгышып, күйүп жаткан кийимин өчүрүшүп, алгачкы медициналык жардамды көрсөтүшүп, медициналык тез жардамды чакырышат. Медициналык жардам алган жаран өзүнө келип, учурда Ноокат райондук ооруканасында дарыланууда. Ал жаран Баткен облусунун Кадамчай районунун тургуну 1982 жылы туулган экендиги аныкталды. Ал жаран тандырдын ичине сыртта катуу суу болуп үшкөндүктөн тандырдын ичине кирип жаткандыгын, тандырдын чогуу өчпөгөндүктөн түтүнгө уланып эс үчүн жоготуп койгондугун билдирди. Ал жарандын бут кийими жана курткасы жаңыдан күйүп баштаганда түнкү күзөттөгү милиция кызматкерлери байкап калышкан. Түнкү рейд Ош облусунун бардык райондорунун аймагында жүргүзүлүүдө. Рейдтин негизги максаты мал уруулуктун, жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулуктун, жол кырсыктарын жана башка кылмыштардын алдын алуу болуп саналат. Рейд учурунда жергиликтүү тургундарга коопсуздук чаралары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындай рейдтер жума сайын Ош облусунун бардык райондорунда өткөрүлүүдө. Маалымат булагы Барометр KG.